Erkek menчек эмес да. Erkekten al özünчө эле жүргөн ал хозяин. Erkektin ушундай орду бар. Ошон субханалла өзү каалагандай басат, каалагандай жүрөт. Субханалла. Силер нике кыйып атканда негизи силер өзүңөрдү багыштап атасыңар. Аялыңдарга мен сага өзүмдү бердим деп атат да. Аял болса берсең мен сени кабыл алдым деп атат. Нике кыйлат ошондой. Карасаң сөздүн маанисин карабайсыңбы? Ошондой субханалла сен эркектин мындай эмесине амирлигин өттүң аял киши. Эркектин башчылыгын өттү. Эми башчылык өткөндөн кийин бардык тарапта күнөөдөн башка жакта аял киши эмне күйөөсүнө баш ийиш керек. Күйөөсүнүн амиринде болуш керек. Бирок күнөө деген мисалы жана намаз окуба, ордутпа, хижап кийбе десе, жок, сен намаз окуп бересиң, хижап кие бересиң. Бардык тарабынан аялдын укугу бар, милдети бар. Ошондой эркектин дагы укугу бар, милдети бар. Айтайын деген нерсе, аял киши автоматически субхан өзүнүн күйөөсүнүн милдети алдында өтөт дагы, анан күйөөсү субхан чечет кандай кылыш деп. Иште десе иштейсиң, тиште десе тиштейсиң, укта десе уктайсың, ушул үйдө жашайсың. Анан эми алдырып ийген эркектер болсо эми айлашак.